Алымдар эскерген кээ бир нерселер бар. Өзү шарапаттуу болгону менен аны пайдаланбасаң, сага эч кандай пайдасын бербейт, Алла сактасын. Биринчиден илим. Илим шарапаттуу нерсе, бирок билгенине амал кылбаса, пайдасы жок. Ошондой эле амал. Амалга сооп жазылбайт, эгерде ал нерседе ыхлас жана пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчүү болбосо, пайдасы жок. Жана ошондой эле үчүнчүдөн тапкан акчасын туура жакка пайдаланбаса, бул дүйнөдө жашашына, акыретине пайдаланбай, сараңдык кылып, канча деген адамдар пайдасына коротпостон же сараңдык менен же ысырапчылык менен колдоно албай кеткен байлыкта пайда жок. Төртүнчүдөн, адамдагы жүрөк болсо дагы, бирок ал жүрөгүндө Аллахка болгон сүйүү жок. Жүрөгү бош. Аллахка болгон сагыныч жок. Аллахка болгон жакындык жок. Мындай жүрөктөн дагы пайда жок. Бешинчиден, адамдын денеси, эки колу, эки көзү, кулагы, тили, дени солу сак, саламаттыкта болсо дагы, бирок Аллах Тааламга сыйынууда, ибадат кылууда колдонбосо, кызмат кылдырбаса денесин, ал денеден дагы пайда жок, Алла сактасын. Колу, көзү, бүт денеси кыямат айымдага каршы күбөлүккө турат. Аллахка сыйынууда, баш ийдирүүдө колдонбогондуктан. Ошондой эле алтынчыдан, сүйүүм бар деп, бирок ал сүйүүсүндө Аллахтын ыраазылыгы жок, Аллахтын буйругун аткаруу жок. Бирок кур сүйүү, Кудайга болгон кур сүйүү. Ал сүйүүдөн да пайда жок. Айрымдар мен Аллах Тааламды сүйөм, жакшы көрөм деп жар салганы менен буйрукту аткаруудан алыс, Аллах Тааламдын ыраазылыгын табуудан алыс. Мындай сүйүүдөн да пайда жок. Жетинчиден, адамдын убакыты бар, мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол убакыттан да пайдаланбаган. Ошол убакытын Аллахка жакындоого, жакшылыкты аткарып калууга, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууга колдонбойт. Бул убакыттан да пайда жок. Сактасын. Сегизинчиден, адамдын тунук акылы бар. Ой десе ойлоно алат, пикир десе пикир кыла алат. Бирок ойлогон ою, кылган пикири эч кандай ага пайда келтирбейт. Болбогон бир пайдасыз нерселерди пикир кылып өткөрөт. Алла сактасын. Бул акылынан да, пикиринен да пайдалана албаган адам. Мындайча айтканда, пайдалуу нерсеге колдонулбайт. Арзыбаган нерселерди ойлонуп, айрымдар биякты ойлосо, айрымдар болсо өтүп кеткен нерсени ойлоп, айрымдар келе турган нерсеге кам жеп, пайдасыз нерсеге короткондор. Тогузунчудан, кичпейил болуп, кызматчыдай кылып өзүн көргөзгөндөр, ары чуркап, бери чуркап аракеттин үстүндө жүргөндөр. Бирок ал аракети дагы, кылган кызматы дагы Аллах Тааламга жакындатпайт. Өзүнүн акыретин оңдоого, Аллахка бет алуусуна, жакшылыгына колдонбойт. Аракетинин баары пайдасыз нерсеге колдонгондор. Мындай аракетинен дагы пайда жок. 10-чусу, коркуум бар, үмүтүм бар дейт. Кээ бирлер коркот, үмүт кылат. Бирок бул адамдын корксо да, үмүт кылса да, бардыгы Кудайдын колунда. Ал Аллахтын алдында туткун да. Бирок ошондой болсо дагы өзүнө пайда бере албайт адам. Зыян да бере албайт, өзүн тирилте да албайт. Бирок ошондой болсо дагы Аллахтан коркпостон, Аллахтан үмүт кылбастан башка эле нерселерден корккондор. Ошоларды нерселерди туура пайдаланбаса, башка нерсеге пайдаланып алат адам баласы. Акырында сөздүн аягында айта турган нерсе, ар нерсени туура колдонбосо пайдасы жок экен, бирок эң чоң дагы пайдасыз нерселер ушул негиз өлсө башкалардын баары өлөт дегендей маселе. Биринчиси адамдын жүрөгү өлгөнү. Жана экинчиси убакыттын өлгөнү. Жүрөктү өлтүрүү, убакытты коротуу. Эгер адамдын жүрөгү өлө турган болсо, бул дүйнөнү алдыга коюп акыретти унутуунун артынан келип чыгат. Ал эми убакытты өлтүрүү бул узун үмүттүн айынан келип чыгат. Баары алдыдаго, жетишем-го, мына деп. Мына ушинтип эки бузукул нерсе бириккенде адамдын үмүтү узарат, өзүнүн напсисин ээрчийт. Ал эми оңолуу деген хидаятка эришүүдө Аллахка жолууну ушул күндө эстеп, үмүтү кыскарат, кой деп аракет кылат.
убактына бекем болот, анан жүрөгүн көзөмөл жүргүзөт. Бардыгыбызды Алла таалам туура жолго баштасын, ийгилик берсин, тауфик берсин. Өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктөрдү Алла таалам берип койгон жакшылык неаматтарды туура жакка пайдаланууга жардам берсин.